Кийим кийүү Кур'ан-ы Каримде өкүм. Ва худу зинатакум инда кулли масжид деп Кур'анда Аллах Таала айтат, ар бир намаз алдында өз кийимиңерди алгыла, ауратыңарды жаап жүргүлө деген сөз. Яни кийим кийинебиз. Бирок ошо кийим кийгенде кандай кийиш керек? Кантсек Аллах Таалага жагымдуу болот? Кайсы көрүнүштөр Аллах Тааланы наразы кылат? Алардын баарын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амал түрүндө, сөз түрүндө көрсөтүп кеткен. Ошолордун ичинен бут кийимге келгенбиз. Бут кийим кийүүнүн адептери. Жалпы кийимге байланыштуу сүннөттөр өткөнбүз. Сүннөткө амал кылуу ниетинде бут кийим кийүү дейт. Демек, ниетте чоң нерсе бар экен. Бир ишти кыласың, сооп албайсың, себеби ниетиң жок. Бирок сүннөт эле иш кылдың. Бирок ниетте сүннөт деп кылган жокпуз да. Жөн эле өзүгө жагат ошол нерсе, ошон үчүн кылып койдук. Мисалы, мис колдонуш сүннөт. Мисвак колдонуштук сүннөт. Уламалар айтат, мисвакта эки сүннөт бар. Бир оозду таза кармап жүрүү, экинчи мисвактын өзүн колдонуу. Ошол жыгаштын, таякчанын өзүнү колдонуу. Ошо арак тарагынын, бутагыны, чыбыгыны өзүнү колдонуу өзүнчө сүннөт. Оозду таза кармап жүрүү өзүнчө сүннөт. Мындайча айтканда, эгерде зубный паста щетка менен оозуңузду тазалап атсаңыз дагы, ниет кылып койсок, сүннөткө амал кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оозун таза алып жүргөн, жагымсыз жыт менен жүргөн эмес деген ниет болуп калса, сүннөттүн сообу кете берет. Шейиттин сообун алабыз. Ниетсиздик менен амал кылынат, эртең менен турдук, жуундук кадимкидей башка кылабыз. Бирок ниет кылып койсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эртең менен турганда дарат алат эле, жуунат эле, бетини ушалайт эле, ушалап атасыз, бирок ниетиңиз жок, сүннөткө сооп жок. Демек, бут кийимге байланыштуу дагы бут кийим кийүү бул сүннөт деп туруп бут кийим кийсек, бут кийим алсак, демек соопко эргешебиз деген сөз. Буга байланыштуу далил Кала ибн Умар радиаллаху анхума инни раайту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам ялбасул ни'ала аллати лайса фиха ши'r ва ятаваддау фиха фа ана ухиббу ан албасаха. Шамаил Тирмизи. Hazreti İbn Umar radıyallahu anhu, Umar azam balası Abdullah radıyallahu anhu aytat, men Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din жүндөн, дачатына булгарыдан, териден болгон бут кийим кийип жүргөнүн көрдүм. Жана аны кийген абалында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даратын алды ошо бут кийиминде. Жана ошондуктан мен дагы ошондойду кийгенди жакшы көрөм деп Пайгамбарыбызга окшотуп, мен дагы бут кийим кийемин деген экен. Ошонун негизинде Ибн Араби рахматуллахи алейх ошол хадисти чечмелеп атканда айткан, бут кийим кийүү бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү деп. Демек, бут кийимчен жүрүү сүннөт экен. Экинчи, бут кийимге байланыштуу мүмкүн болушунча бут кийимчен жүрүү. Тактап айтканда, бут кийими бар болуп туруп, жылаң аяк баспоо. Бут кийим болсо, бут кийим менен басуу. Ал эми кумга байланыштуу, күн ысык учурда кумдун үстүндө жылаң аяк басууга, бут кийимсиз басууга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээде сахабалар айтат, бизге Пайгамбарыбыз кээде жылаң аяк басканга буйруп турат эле дейт. Ал учурда басып койсок болот, ден соолукка да пайда. Бирок бут кийим болуп туруп, башка учурларда жылаң аяк басуу бул сүннөткө каршы көрүнүш болуп калат экен. Кала Наби саллаллаху алейхи вассалам истаксиру минан ни'ал фа инна ар-раджула ла язалу ракибан ман та'ала. Раваху Муслим. Пайгамбар Аллахтын салам салаваттары болсун айтты, көбүрөөк бут кийимге ээ болгула. Себеби адам бут кийими менен баса берсе, улоочон болуп санала берет дейт. Дачатына улооң бар дейт да. Улооң болсо көп ишти бүтүрөсүң, жөө жүргөнгө караганда. Ошондой эле бут кийимчен көп ишти бүтүрөсүң, дүйнө жана ахиретке, өзүңө жана элге пайдалуураак болосуң жылаң аяк басканга караганда. Мисалы, тешик бут кийимди кийип жүрүп, эрте санаңы суу кирип, ооруп калгандан көрө жылы бут кийим менен жүрсөң, көбүрөөк пайдаң тиет, өзүң дагы көбүрөөк иш кыласың деген мааниде бут кийимчен жүргүлө деп Пайгамбар айтсам айткан экен. Ошондой эле бут кийимди таза пайдалануу. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Инналлаха таййиб ва юхиббу таййиба, надифун юхиббу надафата", раваху Тирмизи. Имам Тирмизи рахматуллахи алейхи аткан хадисте сүйүктүү Пайгамбарыбыз айтат: "Албетте Аллах Таала аруу зат, аруулукту жакшы көрөт. Таза зат, тазалыкты жакшы көрөт." Бул жалпы эреже. Жалпы жашоо тармагыбызда Аллах Таала аруулукту, тазалыкты жакшы көрөт. Мамиледе таза болушубуз керек. Тазалыкка байланыштуу
Ulamалар айткан 4 даражадагы тазалык болот деген. Биринчи тазалык кайсыл? Биринчи тазалык сиз менен биздин кийим-кечегибиздин тазалыгы бул жерге байланыштуу айткан. Мисалы бут кийимибизди таза алып жүрөлү, чаң болуп жүрбөстөн. Чаң, кир, жыртык болуп жүрүү бул жөнөкөйчүлүккө кирбейт, бул жалкоочулукка кирет. Бул парасатсыздыкка кирет. Ислам пайгамбар алейхисаламдын адеби тыкан таза жүргөн. Бар нерсени жакшы, туура колдонгондун аракетин кылган. Демек, биринчи тазалык кайсыл? Кийим-кеченин тазалыгы. Кийим-кеченин тазалыгы эки нерседен турат. Биринчиси нажасаттан таза бололу, экинчиси кирден таза бололу. Нажасаттан дегени көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн нажасаттар бар. Ошол нажасаттардан таза болуш керек. Алардын жуу тартибин үйрөнүш керекпиз. Нажасат канчага бөлүнөт? Суюк, коюктар кандай болот? Эмне кайсы жаныбардын эмнеси кандай категорияга таандык болот? Аларды жууш үчүн эмнелер кылыныш керек? Биринчи нажасаттан таза болуу. Жана кирден таза болуу. Тер деп жүрбөстөн, башка болбостон. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, мечитке келүүгө пайгамбар өтө катуу насааттарды айткан. Элге өтө райымдуу, мээримдүү болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мечитке себепсиз эле келбей жаткан адамдарын үйүн алып барып туруп отундар менен өртөп салсам деген да. Ошого чейин ачууланган, үйүн дагы өртөп салгым келет булардын депчи. Бирок ошондой маанилүү болгон мечитке келүү амалыны бирок сарымсак жеп алып, оозуну жагымсыз жит менен келип, алдындагы адамдарга ыза жеткиргенде пайгамбар салам андайларды кайтарган, алар келбегиле деген да мечитке. Мечитке келбей эле койсун деген. Сарымсак жегенден кийин жагымсыз жит нерселерди жеп алгандан кийин оозундагы жагымсыз жит менен башкаларга зыян жеткире турган адамдар мечитке келбей эле койгула деген да. Демек, мечитке дагы таза болуп келиш керекпиз. Таза болуп. Кээде болот, сажда кылсаң, сажда кыла турган жерде килемде жагымсыз життер пайда болуп калган. Бул не бутту жуубастан эле, жеке гигиенаны, тазалыкты сактабай эле, урду сокту эле кирип келгендик себептен болот. Бир кадыр бартуу адамдар эгерде бир чогулушка чакырса, жолугушууга чакырса, тазаланып, жыпар жит менен даярданып туруп барабыз да. Бул Аллахтын үйү. Алланын үйүнө келе жатабыз. Бияка келгенде колдон келишинче сүннөткө ылайыктуу эң мыкты кийимдерибизди кийип, эң жакшы, жагымдуу життар менен эң жакшы абалда келгендин аракетин кылыш керекпиз да, иншалла. Демек, биринчи тазалык эмне экен? Денени, кийим-кеченин тазалыгы. Экинчи тазалык дененин тазалыгы. Денени ошондой эле нажасаттан таза кылабыз, Нажасат экиге бөлүнүп калат. Көрүнүп турган нажасаттар бар, анан буйрукта, өкүмдө берилген нажасат бар. Көрүнүп турду дегени мисалы заң же бир башка бир нерсе жугуп калды. Же бир арак төгүлүп кетти. Көрүнүп турган нажасат. Көрүнбөгөн нажасат кандай? Дарат бузулуп калды, гусул важип болуп калды. Бул көрүнбөйт, эч бир нажасат жок. Бирок ислам шарият айтат, Кудай Таалам тараптан буйрук кандай? Өкүмдө ушундай, сен нажас болуп калдың, тазала. Сен дарат ал, сен гусул ал деген өкүм бар да. Демек, денени тазалап жүрөбүз нажастан жана көрүнбөгөн нажастан, даратсыздык жана жанабаттыктан тазаланабыз. Үчүнчү тазалык кайсыл? Үчүнчү тазалык дене мүчөнүн тазалыгы. Көзүбүз арамдан таза болсун. Тилибиз гыйбат, ушак, бирөөнүн жүрөгүн оорутуудан таза болсун. Колубуз арам жакка баспасын, барбасын. Бутубуз арам жакка барбасын. Бүткүл дене мүчөбүздү арамдан тазалоо бул андан дагы үстүрөөк, бийигирээк болгон үчүнчү этаптагы бул тазалык да. Биз тазалык десе кээ бирлер ушул таракка кирип кетебиз да, келсең үйү машалла заңыраган, баардык нерселер таптаза, бирок үйдүн ичинде ушак, үйдүн ичинде уятсыздык сөздөр, тилинен сөгүнгөн сөздөр, бирок өзү аппак көйнөк кийип алып, костюмчен галстукчан отурат, бирок дене мүчөсү арамдан таза эмес. Ортодогу мамиле арамдан таза эмес. Туура тазалыктын бул эми биринчи тепкичини басып атат деген сөз да. Кийимини таза кармап атыптыр депчи. Бирок ошондо дагы нажасаттан дагы таза болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кабырдагы азаптын көпчүлүгү зарадан сактанбагандык себептен улам болот деген. Уламалар зарадан сактанбоону бул чоң күнөөлөргө кирет. Зина кылуу кандай күнөө, адам өлтүрүү кандай күнөө, ошондой эле ата энеге ак болуу кандай күнөө, зарадан сактанбастан дайыма денеде нажасатты көтөрүп басып жүрө берүү бул дагы чоң күнөөгө кирет деген да.
Өзүбүз машалла сырттан көрүнүшүбүз аябай жакшы, анан нажасаттан сактанбайбыз. Кичи зара менен же башка менен кажетти ушатканы киргенде, ажатканага киргенден кийин тазаланып чыкпайбыз. Андай нерсе болбой калат экен да. Тазалык биринчи кийимден башталсын, денеден башталсын. Анан дене мүчөнүн үчүнчү этап, дене мүчөнү дагы арамдан сактайлы. Анан төртүнчүсү бул жүрөктүн тазалыгы, эң улуу тазалык. Эң негизги тазалык. Ушундан калган баардык тазалыктар келип чыгат. Жүрөктө эки нерседе тазалык болот. Биринчи, Кудайга жакпаган терс көрүнүштөрдөн, терс сыпаттардан таза болсун. Көрө албастык, сараңдык, жалкоочулук, дүйнө парастык, жалганчылык, ички дүйнөдө текеберчилик, Кудайга жакпаган жаман сыпаттардан жүрөктү тазалайлы. Экинчи тазалыгы Алладан башка нерсени тазалайлы. Башка нерсеге таяныч кетсин. Башка нерселерден уялып, Алладан уялбоочулук, бул нерсе кетсин. Ар бир нерсеге таянабыз, бирок Аллах Таалага таянбайбыз, бул нерсе кетсин. Алладан башкадан тазалап туруп, Алланы жүрөккө алып келип, бул төртүнчү этаптагы болгон эң улуу негизги тазалык ушул жерде турат да. Демек, урматтуу туугандарым, бут кийимге дагы байланыштуу эмне экен? Бут кийимди таза колдонот экенбиз иншалла. Лай пай чаң кылып жүрө бербестен тазалап, тыкан колдонуу дагы бул сүннөттөн. Төртүнчү адеби жарышыктуу бут кийим кийүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имам Муслим рахматуллахи риваят кылган хадисте айтат: "Инналлаха джамилун юхиббул джамала." Албетте Аллах Таала чексиз сулуу зат. Жана сулуулукту, кооздукту жакшы көрөт. Демек, бар нерсени кооз колдонууну Аллах Таала жакшы көрөт экен. Демек, бут кийим кийгенде дагы кооздонуп турган деңгээлдеги бут кийимдерди кийет экенбиз. Бут кийим алууда аша чаппоо. Исрап кылбоо. Башка хадисте Пайгамбар алейхиссалам айткан: "Каалаганча кайрымдуу иш кыла бергиле, жей бергиле, кие бергиле, эки катачылыкка жол бермейинче, текеберчилик жана исрапкерчилик." Исрапкорчулук болуп кетсе, анда болбой калат. Исрапкорчулук болбой турган деңгээлде аша чаппастан өтө кымбат баалуу нерселер эмес, орто муктаждык кайсы менен эң жакшы деңгээлде бүтүп атат, ошого сарптап, ошого көнүп, жана башкаларды да ошого көндүрүш керекпиз. Үй бүлөнү да, башканы да жөн эле модада эле кууп кете бермей жок. Бул мисалы жөн эле бренд компаниясы, бирок сапаты бирдей эле турат. Бул компаниянын атына сиз жөн эле акча төлөп атасыз. Аны исрапкорчулукка кирип калат. Исрапкорчулуктан сактанып, аша чаппастан. Кээде бут кийимди кийип келет, аябай жакшы бут кийим кийип келгендиктен башканын уурулук кылуусуна себеп болуп калат да. Дүйнө жүзүндө өзү канча жерлер болгон болсо, бут кийимди чечип коюп, таштап коюп, аны кароолсуз эле таштап кое турган чөйрөлөр бул мечит экен да. Уурулар билет, эми эл баягы 5 манжа бирдей эмес дегенде ар кандай адамдар бар, мечиттен бут кийим урдаган ниетинде келет. Өзүбүз жакшы бут кийим кийип алып туруп, анан кийин кароосуз ачык жерге коюп коебуз, анын урдоосуна себеп болуп калабыз да. Ошондон иншалла орто бут кийим кийсек, жүрөк дагы тынч болот. Бир жолу бир устазыбыз машинада кетип атса, машина айдап чыгып баратат. Машина айдап кетип атып, анан алдыда Далил машинанын ээси да, жаңы машина алыптыр да. Анан кетип аткандан кийин машинасы бир аз тарак деп ортосу ташка тийип кетет. Тийсе, ух деп жүрөгү зырт дейт да. Анан устаз каран тамашалап коет. Машина айдай турган болсок, мындай ах дебей турган машинаны айдаш керекпиз да депчи. Болгон акчаңды ага сарптап алып, анан алып, ага эптеп жетип алып, анан бир аз кемчилик жетсе жүрөгүң оорубастан, ошондой эле бут кийимди дагы мындай болгон акчаң менен эптеп кийбестен, мындай жөн эле жоголуп кетсе эчтеке болбой турган, ал жака коюп уурдап кетип атса, намазыңды аягына чейин чыгара ала турган, намазда туруп алып ойлонуп пикир кылбай, эмне болуп кетти экен, кандай болду экен дебестен, намаздын ичинде кайтарбастан, жүрөк тынч боло турган деңгээлде бут кийим алуу дейт. Алтынчы адеп, текебер мушрик бузуку адамдарга окшошуп кийбөө. Пайгамбар алейхиссалам айткан катуу хадис: "Лайса минна ман ташаббаха би гайрина", раваху Термизи. Бизден эмес ким мусулман эмес адамдарга, башка коомдорго өзүн окшоткон болсо. Бул эки шарт менен хадис түшүндүрүлөт. Биринчи, ошол кыймыл аракет мусулман эмес адамдардын белгиси болуп калса, экинчиси ошону кылууда аларга окшошуу ниетинде кылса. Ошондой кыймыл аракеттер арам. Мисалы көрүнүш, андай бут кийим жалаң мусулман эмес адамдар кийет. Кийгенде да ошолорго окшошойн деп атат. Мисалы рокерлер кандай кийсе, же бир кайсы бир группа кийсе, БТС кийсе, башкасы кийсе, ошолорду карап алып туруп, анан ошолордун бут кийимине окшошойн деген ниетте кийип аткан болсо, демек бул мусулман эмес коомдорго окшошуу болуп калат. Пайгамбарыбыз айткан, алар бизден эмес, бизге андайлардын кереги жок деген. Демек сүннөт ниетинде сүннөткө ылайыкташтырып кийиш керек, ошол ниетте кийиш керек.
Жетинчи адеп, erkekler ayalдар erkeklerin but kiyimini giybesin. Hazreti Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh rivayet kılgan hadiste aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden ayaldarga okşoşkondorun jana ayaldardan erkeklerge okşoşkondorga kargış aytkan deyt Buhari rivayetinde. Peygamberimiz kargış aytkan. Peygamberдің kargışının tiyişi anık. Kızlarga okşogon but kiyimlerdi erkekler giyip başlasa, erkeklerge özgöçölөнгөн but kiyimlerdi ayalдар giyip başlasa, olarga Peygamber aleyhisselam kargış aytkan deyt. Allah jana anын elçisinin atı жазылган but kiyim kiybi. Allah jana anын elçisinin atı жазылган but kiyimlerdi kiybi. Urmatsızlık bolup kalat bu. Misалы, сүрөт bolsa namaz okup atkanda. Алдыңызда сүрөт турса, жандыктын сүрөтү, жашоодо бар. Ошолордун алдыда сүрөт туруп калган болсо, анда намаз окусаңыз макру да. Ошондой эле, мисалы, алдыңызда адам сизди карап турса болбойт. Демек, күзгү турса дагы болбойт. Же айнек турат, терезе турат, караңгылыктын себебинен күзгү катары болуп өзүңүз чагылып атасыз, анда дагы болбой калат, макру болуп калат. Сүрөт бут астыңызда болсо боло берет. Эмне үчүн? Бул кордук, бул аны таазим, аны азаматтоо эмес, аны урматтоо эмес да. Ага сыйынуунун сүрөтү эч бир көрүнбөйт. Себеби кордук болуп калат. Ошондой эле бут кийимде дагы Алла же Аллах Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аттары же бир аяттар жазылып калган бут кийимдер болуп калса, анда бул деле харам болот, мындай кийүү болбойт. Буга далил Hazreti Abdullah bin Huzafa Sahimi radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kатын Bahreyn'in padişası Kisra'ga verdi. Pers padişası bolgan Kisra деген. Öte çoğun padişa bolgan. Peygamberдің учурундағы эки чоң держава бар эле, Рим менен Перс. Ошо Перстин башчысы эле. Өтө катуулук менен башкарып, бул өзүнү Рабмын деп, мага сыйынгыла деп, өзүнө да сыйындырып баштаган. Чектен ашкан падыша эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Медина хижрат кылып баргандан кийин, көчүп баргандан кийин, 6 жыл өткөндөн кийин, 6-хижри жылда падышаларга кат жазып, аларга даават кылып, аларды чакырып баштайт. Медина бекемделип калат. Пайгамбардын сапарлары Алланын колдоосу менен, утук менен коштолуп баштайт. Анан ошондо Кисра кат жазат. Кат жазганда мин Мухаммад Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям иля Кисра азими Фарис. Саламун ала ман иттабаал худа деп иля ахир каттын акырына чейин ушинтип жазат да. Яни катта эле канча сабак бар да. Биринчи катты жазганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммадтан деп биринчи кимден экендигини дарегини биринчи жазып атат. Кимден кат барды? Демек ислам дини сиз менен бизди ушуга чейин үйрөтөт. Bir adamды кыжалат кылбагандын аракетин кылыш керекпиз бири-бирибиз менен мамиледе. Кыжалат кылбоо адамды. Жүрөгүнү кыжалатка салып, ойлондуруп, андай кылбаш керек экенбиз да. Себеби кат келип калды, узун кат. Өтө зарыл кат. Сиз окуп атасыз, же болбосо телефонго СМС келип калган. Окуп атасыз, кимден экендиги дареги эң акырында жазылган да. Аяка жеткенге чейин кыжалат болуп кетесиз да. Кимден экен депчи. Пайгамбарыбыз ошон үчүн дароо эле башында эле дарегин жазат эле. Кимден баратат бул катчы? Мухаммад Аллах Тааланын элчисинен. Кимге? Кисрага. Ал ким? Азими Фарис. Ал не? Фаристердин, Перстердин, Перс элинин чоңу. Демек, капырды мактап атат го деген сөз биякта чыкпайт. Азим деп бул Алланын сыпаты да. Азаматтуу депчи. Демек адамдарды өз деңгээлине жараса, капыр болсо дагы, дин душманы болсо дагы мактаса болот экен да. Себеби ал перистердин арасында азаматтуу, пайгамбардын алдында чоң адам болбосо дагы, Алланын алдында чоң адам болбосо дагы, балким Алланын алдында эң төмөн, бактысыз адам болсо дагы, бирок эл арасында ал өзүнүн даражасы бар да. Ошого жараша пайгамбар алейхиссалам ага кайрылып атат. Демек бирөөнү мактап койсо, мисалы бир мамлекетке бардыңыз, капыр мамлекетке бардыңыз, мусулман эмес мамлекетке бардыңыз, анан ошолордун ал жердеги мусулман эмес падышасыны, президенттин ажоосуну мактап атасыз да. Анан бул мына мактап атат, анан тигинтип атат, кандай эле болсун деген сөз бул туура эмес да. Чубак ажы рахматлыкка да бир жолу ушундай бир сапарында бир сөз сүйлөп койсо, ал кишиге да ушундай сөздөр айтылган болчу. Пайгамбар алейхисалам катында да мисалы Кисраны өтө чоң капыр болгон, өтө залым болгон, мен кудаймын деген адам болгон. Бирок ошону мактап атат. Азими Фарис деп, перистердин чоң адамы депчи. Не деди? Саламун ала ман иттабаал худа. Учурашу. Учурашу кандай? Туура жолго эргешкен адамдарга Алланын тынчтыгы болсун. Демек капырларга, мусулман эмес адамдарга ассаламу алейкум деп айтылбайт. Силерге Алланын тынчтыгы дебейбиз. Жалпысынан ким туура жолдо болсо ошолорго Алланын тынчтыгы болсун.
Sen ушундай жүрө бер, анан Аллахтын тынчтыгы сага болсун. Мындайча айтканда сенин ушундай жүргөнүңө мен разымын деген маани болбойт да. Саламун ала ман иттабаал худа деген салам менен кат жазып, анан ага катты жөнөтөт. Катты жөнөткөндө Абдулла ибн Хузафа радиаллаху анху 6 сахаба менен барышат. Барып катты алгандан кийин катты окуйт. Катты окуп аябай ачууланат. Мага ушуну жазып атабы? Ва хуа абди, менин кулум болуп алып деп, өзүнү Кудай катары эсептегенде. Мага ушундай коркутууларды айтып атабы депчи. Анан кийин ошодон ачууланып алып, анан дароо кат жөнөтөт. Мединага жакыныраак Йеменде Хазан деген ошол жерде бир Базан деген бир башчы болот. Бунун кол астында иштеген Йеменди башкарган адам. Анан ошо кат жөнөтөт. Сен Курайштерден чыккан арабтардын ичинен бирөө пайгамбармын деп чыгыптыр. Ошолор менен барып туруп адамдарыңды жөнөт, түшүндүрүү иштерин алып бар. Эгерде кайта турган болсо жакшы, өзүнүн адашканынан, анын ою боюнча. Эгер кайтпай турган болсо анда башын алып кел дейт. Анан ал 2 адамды жөнөтөт. 2 адам келатып, Таифтен өтүп баратып, Таиф шаарынан. Таифтен өтүп барат, ал жердеги Таифтик жана Меккелик мушриктер менен жолугуп калат, мусулман эместер менен. Мекке ачылышы боло элек, Мекке жалпысынан мусулман боло элек учур. Анан барат, анан кийин пайгамбарыбыз боюнча сураганда, ооба дейт, ал ушундай Меккеден чыккан, Мединеге барган Курайшилерден, Курайш уруусунан өзүнү пайгамбармын деп шундай деп жүрөт. Мурда ата бабасын динин таштап коюп, каяктагы жаңы нерсени баштады деген сөздөрдү сүйлөйт. Сүйлөп анан кийин десе, анан кийин макулдап алганан алар дагы жол сурап алып туруп алдыга кеткенде аябай сүйүнүшөт. Мынакей дейт, кад куфина бир ражул, бул адам менен бизге жетиштүү болуптур, эми бизден Кудайдан жардам келди. Перстин падышасынын өзү кириштир, болду, эми буюрса Мухаммадтан кутулабыз деп алиязы билла алар сүйүнүп калат. Алла Тааланын айтканын аткара берсек, Аллах аяктан жардам берет, Алланын өзү чебер зат да. Пайгамбар алейхисалам Алланын айтканын кылып атат. Персти утат деген эч кимдин түшүнө да кирген эмес да, негизичи. Перс дүйнөнү титиретип турган мамлекет болгон. Рим дүйнөнү титиретип турган мамлекет болгон. Арабтарды эл тааныбай турган, достошууда каалабаган, аралашышта каалабаган көчмөн бир калк болгон. Мамлекет деген нерсе жок, көчмөн бири-бирине баш ие албайт, уру-уру болуп бөлүнүп кеткен, ушундай бир калк болчу да. Бирок Алла Таала Алла, бүткүл аламдын падышасы. Анан ушинтип отуруп, тиги 2 адам келет, пайгамбарыбызга кирип келет. Пайгамбарыбызга кирип келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Сен барып" дейт, "тиги Базанга айткын" дейт. Шарвей деп ошо баягынын Кисранын баласы болгон. Сен Базанга айтып койгон, бүгүнкү түндө Шарвей баласы Кисраны өлтүрдү деп туруп сен айтып койгон дейт да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аябай ачууланган болчу. Бая катты алып барып бергенде, ал жерде Алланын аты жазылып турат, пайгамбарыбыздын аты жазылып турат. Ошол кат берилгенде катты жыртып салган да. Жыртып айрып, аябай ачууланып туруп, менин кулум болуп туруп мага ушуну жазып атабы деп кыйкырган да. Ошол кабар кайра пайгамбарыбызга келип жеткенде, пайгамбарыбыз айткан: "Алла Таала буну ыпыранды кылып туруп бийлигини чачыратсын, кандай эле катты жырткандай" деген да. Алла бунун бийлигин да жыртсын деген да, талкаласын деген. Ошондой эле талкаланат деп пайгамбарыбыз кабарын айткан. Талкаланат бунун мүлкү, болду, жок болду деп. Бир катты жок кылгандыктан, Алланын атына адепсиздик кылгандыктан, пайгамбарыбыздын атына адепсиздик кылгандыктан мүлкү жок болгон, кылымдар бою курулуп, бекемделип келаткан бийлиги, армиясы, мамлекети баардыгы кырылып жок болгон да. Анан кийин пайгамбарыбызга 2 кабарчы келгенде, аларга айтат: "Сен Базанга айтып кой" дейт. "Аны Шарвей деген баласы аны бүгүн түнү өлтүрөт" дейт. "Өлтүрдү" дейт. Деп анан барып туруп анан бул кабарды айтат. Айтса бир аз күндөр өтүп эле кат келип калат Базанга. Ал түз айта албайт, ага духу да жетпейт. Кисрага мындай деген кабарды жеткириш үчүнчү, ушундай деп айтты Мухаммад десин, духу да жетпейт. Башын алып келе алган эмес, анага экөө калчылдапчы. Анан кат келип калат: "Шарвей Кисраны өлтүрдү" деп, баласынын колунан өлгөн да. Өлтүрдү деген кат келет да. Яни Алланын сөзүнө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атына бир аз адепсиздик Перстин башчысынын жок болушуна себеп болгон да. Демек ошондо бут кийимдеги адеби кандай экен? Алла аттуу пайгамбарыбыздын аттары жазылган бут кийимдерден сактануу. Бир бут кийимчен жүрбө. Пайгамбарыбыз айткан: "Экөөнү тең кийсин, же бирөөнү чечип алсын", экөөнү тең чечип алсын деген. Демек бир бут кийим болуп калса, бирөө жыртылып калды, бирдеке болуп калды да. Анда экөөнү тең чечсин деген же экөөнү тең кийсин деген да. Бир бут кийим кийип алып, секирип жүрүүдөн пайгамбарыбыз кайтарган экен. Бут кийимди сол колу менен көтөрүү. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтат: "Биз пайгамбар алейхисаламдын алдында отурсак, пайгамбарыбыз айтып калды: "Силерге азыр бейиштик адамдардан бирөө кирет" деди.
Анан bir ansarlardan, Medinalıklardan bolgon bir kişi geldi. Anın sakalından darattan kiyinki sular tamçılap жатты. Sol kolunda 2 but kiyimi karmalgan eкен. 2 but kiyimdi demek ne? Sahabaların tartıyor. Solga karmap, oң kol menen jakşı nerselerdi karmap. Kede bolot biz Kur'an'dı solga alabız, telefonda oң kolga alabız da. Adepsizlik. Kitep, başka nerse oңго geliş gerek. Oң kol urmattalat, paygambar jakşı nerselerge oң taraptan jaktırgan. Oңdu aldıga koyuş gerek. Sol menen but kiyimdi karmaş gerek. Sol menen but kiyimdi karmap, oң menen kiteplerdi je başka nerselerde karmaş gerek biz. But kiyimdi bir sira tekşerip alıp anan kiyiyor. Peygamber Aleyhisselam ayette kaçanda sizlerden biringer töşökö gelgende anda izarı menen izarının içi menen töşöktü ne kılsın sürtüp alsın degen. Demek tekşerip alsın degen söz. O şerde bir dekeler ziyandуу nerseler jatıp alбасын, çagып alбасын keyin jatkanda. Oşon эле but kiyimdi da bir sira tekşerip alıp anan кийүү дагы сүннөткө ылайыктуу болот. Эгерде туруп кийүүдө кыйынчылык болсо анда олтуруп кийүү. Hazret Anas radhiyallahu anh aytат, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turgan abalda but kiyim kiyүүдөн тоскон. Ошонун сырткы маанисини карманып алып, кээде ушундай бизде да сөздөр бар, but кийимди туруп кийсе болбойт депчи. Бул кыйын болгон сүрөттө айтылган сөз. Эгер but кийимди туруп кийгенде бир аз кыжалатсыздык пайда болсо, анда олтуруп кийсин деген сөз да. Туруп алып кайра but кийимди ура бербестен, олтуруп туруп дароо кие койсун, текеберленбесин, кичпейилдүү болсун, элпек болсун деген мааниде айтылган хадис. 13-чü akırkı adep but kiyimge байланыштуу. Kiygende oң buттан, чечкенде sol buттан баштоо. Peygamberimiz aytты, sizlerden biringer but kiyim giyse oңдон баштап, чечкенде sol menen çetsin. Oңu birinçisi bolsun giye turgan, solu akırkısı bolsun, oңu birinçisi olsun giygende, akırkısı bolsun çечкенде. Demek giygende but kiyimdi oң menen giyet ekenbiz, çeç otkanda soldu çeçip anan oңду чечет экенбиз. Аллахым иншалла амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Адептерге иншалла өзүбүз да бекен бололу. Жана үйдөгүлөрдү да ошого үйрөтөлү. Талим тарбият негизги адеп менен сүннет менен болот. Жөн эле сөз, куру сөз эмес, адептерди үйрөтүш керек. Кайсы жерде эмне кылыш керек, кандай жүрүш керек, кандай басыш керек, ошо менен жашоого дин келет. Бут кийимге байланыштуу үйдөгүлөргө да иншалла адептерди айтып берели. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alamin.